Өзүңүздөр көрүп турасыз да, алгырлыгынын бир белгиси да бул. Анан балтырлары күчкө толгон. Менин баатырчегир бүркүтүм. Гүлайда Бекен кызынын мүнүшкөрлүккө кызыгуусу те бала кезинде башталган. Кичинекейинен эле бүркүт уулап келген жандыктардын этин жеп чоңойгон. Анын мүнүшкөр болуп калуусунун бирден бир себеби да ушул. Бала чагынан бүркүттөр менен чогуу өсүп, өз алдынча таптай баштаганына 10 жылдын жүзү болуп калган. Балапандар менен бүркүттүн балапандары, бүркүттүн чоңдорун 3-4 бүркүт турчу эле да үйдө. Атам мүнүшкөр киши болгон, Жөрөбеков Бекен деп. Енназар, Жөрөбек дегеле булар династиясы менен бүркүт таптаган адамдар да. Көп жылдардан бери Жалал Абад шаарындагы Гүлайда Бекен кызы таптап келе жаткан бүркүт. Мына ушул бүркүт. Бүркүттүн аты Ала Барчын болуп, күн сайын машыгууга чыгып турушат. Азырда машыгуу учурунда турабыз. Күн сайын Гүлайда айым бүркүтү менен 5 чакырым аралыкка чуркайт. Себеби кең асманда учуп жүргөн куш камоодо турса буулуга түшөт. Тез-тез ууга чыгарып бүркүтүн коёнго салып келет. Эгер эркине коюп тоого кое берсем, андан чоң жаныбарларды деле уулайт дейт мүнүшкөр. Ушул тамагынан кичине зарыгып калбасын деп коён багып койгонбуз. Ири тумшук бүркүт болгондон кийин албай койбойт да. Кечээ эле мына тел тууруга бардык. Анан суутуп таптап татына кайгып туруп кой бердик. Олжосун алды. Мен ойлойм, албай коет дегендин өзүнө негиз жок да. Бүркүт багуунун өзүнө тиешелүү сырлары жана кыйынчылыктары бар. Ага күн сайын 3 килограммдан эт берилет, андан башка тамак жебейт. Гүлайда айымдын кошуна балдары да мүнүшкөрлүккө кызыгып, андан таптоонун сырларын үйрөнүшүүдө. Кээ күндөрү балдар да Ала Барчынды сейилдөөгө алып чыгышат. Кээде тел тоорго барып коёнго салабыз. Көгүшкөндөргө салып турабыз, учуруп. Кызыктуусу бүркүт бардык эле адамга жагат. Асманда учкан неме жаныбарга неме салган көбүнчө учкан жагат мага. Гүлайда айымга мүнүшкөрлүк атасынан калган мурас. Бир туугандардын ичинен өзү улантып жатканына сыймыктанат. Бүркүттү шаар ичиндеги үйлөрдө багуу кыйын, ошондуктан жайкысын күн ысыкта айылга алып кетип карайт. Келечекте бүркүт таптоо сырларын балдарга үйрөтүп, алгыр кушту мелдештерге салууну максат кылат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары.